Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 30 июль 2023 жыл мен сіздерге Ысыгат районуна караштуу Конвольшикта жол болсо, экинчи аты Нижний Серафимовкадан 15,5 мың долларлык сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн туғандар. Сиздер бул жака келүү үчүн бул жактан Тузовка тарап менен эле келсеңиздер болот экен. Тузовка, Серафимовка, андан кийин бул жагы Нижний Серафимовка жол болсо, батыш тарабында чоң дал айыл калат экен. Ал тарап менен деле келсеңиздер болот. Анан Түз Аламидинден бул жерге 2 маршрутка. Бир жагы бул жагы менен келет экен, мындайынан. Экинчиси бул жагы менен Тузовка тарап менен келет тугандар. Мынакей жолдор асфальт. Аламидин базарына сиздер Түз маршрутка менен бара аласыздар. Дагы бир жакшы жери мынакей түштүк тарап. Тоого жакын. Мал менен алектенсеңиздер деле болот, ылдыйракта полиялар. Ялгасы таза тугандар. Мына ушундай тынч сонун жер экен. Эми барып азыр сиздерге калган маалыматты бир чекеден берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы үйгө да жетип келип калдым. Бул Үзүнгөчө тараптан көрүнүшү тугандар. Мындай жана айткандай, Конвольшик жол болсо Нижний Серафимовка, экинчи көчөдөгү, экинчи көчөгө келесиздер. Бурулсаңыздар эле экинчи үй болуп калат. Эң эле батыш чек бул жерден башталат. Жердин аянты 5 соток. Эң эле чыгыш чек бул кошунанын зынтырдан болгон заборуна чейин. Көчө тараптан ушундай забор. Так, документ боюнча техпаспорту деле, кызыл китеби деле бар экен. Электр энергиясы бар, поливной жана питовой суу экөө тең бар экен. Эң эле мага жаккан жери тугандар, бул жерден Түз Аламидин базарына 2 маршрутка менен бара аласыздар. Кант шаарына 1 маршрутка жана такси по пути машиналар деле толтура экен. Бул жакта 8ге 8 болгон үйүбүз. Стенасы кирпич жана тышкы утеплять этилген. Азыр биринчи эле болуп үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң коросача бул жактагы маалыматтарды да бир чекеден берем тугандар. Так. Мынакей бул кире беришчи кухня жана ушундай тамактануучу жайы. Опс. Кухнясы жана тамактануучу жайы. Бул жагынан чоң пластик терезе. Көтөнсөй ремонт. Газ, электрический плита тугандар, кухонный мебель. Полдор ламинат жана андан кийин бир бөлмөсү. Мынакей. Бул жагынан терезе, темирден болгон решеткалар тугандар. И бул жагында мынакей да бир мондай чоң залы жайгашкан. Бул жагынан терезеси, көрүп тургансыздардай ремонт тугандар. Келиңиздер, дасторкон даяр экен. Андан ары эми коросуна калган маалыматты берейин тугандар. Андан ары бул жакта тооканасы, үйдүн арт тарабына мондай тротуар салынган. Бул батыш чек арасы жана бул жакта мондай бош жери. Так, андан ары тугандар, кызыл китеби, чех паспорту бар экен үйдүн. Ал тарабында чоң өрүк багы жана бул жакта бош жер. Негизинен суу бар. Жер жемиши үй, кошуна сыяктуу үйдүн алдын пайдалансаңыздар деле болот. Мынакей кошуна үйдүн алдындагы гүлдөр, жер жемиштер баары бар. Бул жакта чоң жаңгак багы, үйдүн тыш тарабына ажатканага чейин тротуар коюлган. И баня. Баня. Мына навестин түбүндө андай склады бар экен тугандар. Инструмент сактаган склады. Так, үй утеплять этилген, стенасы кирпич, 8ге 8. Так, эмне маалыматы. Окей. Эң эле түштүк чек ара бул жерге чейин. Батыш чек арасы бул кошуна менен ортодо фундамент куюлган забор үчүн ошол жерге чейин. Так, бул үйдүн баасы 15,5 мың доллар сурап атыптыр тугандар. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга эсетелде деп калтыраңыз, аны кошулуп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом тугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.